Assalamu алейкум рахматуллахи ва баракатух. Бардыгыбыз эле айымдар экинчи эгим чыгып кетти деп дискомфорт менен жүрөбүз. Мына ушул проблемадан кантип кутулуш керек экенин мен массаж жасаган эжеден барып сурап келдим. Анда видеону аягына чейин көрүңүздөр. Япон массажы бул байыртан эле ошо япон эли өздөрү ушу табигый жол менен эч кандай аппаратсыз жасап өздөрүнүн жаш алып жүрүшкөн да, жаштыгын, сулуулугун ушу массаждын жардамы менен, массаждын күчү менен сактап келишет. Айырмачылыгы бул ошо болгону массаж учурунда атайын массаж крем майлары колдонулат да, жана колдун гана күчү менен жасалат, ошонусу менен айырмаланат. Пайда жактары айтсаңыз. Массаждын пайдасы бул эң биринчиден ошо сулуулук менен күрөшүп, жаштыгын сактап калайын деген ой менен ошол массаж алышат. Бул өтө терең бырыш болуп барган, терең бырыштарды жазылат, терең бырыштар жана жаңыдан түшүп келаткан бырыштар кетет десек болот да, жана ошондой эле түшө турган бырыштарды алдын алат. Массаждын дагы пайдасы бул жылдап топтолгон шишик, токсин, шлак, ашыкча суу болот да, ошолордун баардыгы ошол массаж аркылуу чыгат. Дагы адамдын бети формасы чыгып, контур лица деп коебуз, ошол туура болуп чыгып, мындайча айтканда шишиктери тарап, бет жаш көрүнүп, жашарат. Өзү бул массаж Зоган ыкмасы менен жасалат. Биз жасап аткан азыр япон массажы ошо Зоган ыкмасы менен жасалат. Зоган деген бул бизге которгондо жаңылануу деп которулат. Мындайча айтканда ошол создание лица деп коет экен, бет толугу менен өзгөрөт. Бырыштар жазылат, жанагындай ашыкча нерселердин баары чыгат. Дагы адам кадимкидей жаш көрүнүп калат. Пайдасы ден соолукка да абдан жакшы. Зыяны жок да бул массаждын. Мисалы, могу тиш жосуналарга аябай жакшы. Жосуналарды укреплять этет, бекемдейт. Жана гайморит менен ооругандарга да аябай пайдалуу, себеби ошол жактарга жасалат массаж. Ошондой эле баш ооруну жеңилдетет, уйкуну нормалдаштырат, нерв жандай стресс, ошолорго дагы аябай таасири жакшы да. Мындайча айтканда аябай жагымдуу, пайдалуу, жакшы процедура. Көбүнчө кыздар жана носогубный складки деп коет, ошо бул беттер ылдый түшүп кетет. Канча адам бети ылдый түшүп, носогубный складки, экинчи бир или деп коет, ошолор ылдый түшкөн сайын возраст придает да, жаш кошуп коет да адамга. Анан кадимкидей ошол массаждан кийин 10 күн алынат өзү массаж. Анан до и после кылып дагы сүрөткө тартып, кардарларыбызга көргөзөбүз. Ошондо кадимкидей билинет да, бетти түзүлүшү өзгөрөт. Ошого дагы көп карап келишет. Бул массаж өзү жаш 18 жаштан өйдө карай ала берсе болот, эч кандай зыяны жок. Тактап айтканда пайдалуу да, ошол жаштыгыңды сактап калууга абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Канча убакытта кайра кайталаш керек? Бул массажды өзү бир жылда 2 жолу алып турган абдан жакшы да, пайдалуу. Себеби адам улам бет ылдый түшүп, бырыш түшүп, ар кандай нерседен түшөт да, абадан, кургак биздин абачы, ошондон, стресстен, нервден, өзү генетический да болот, если человек склонен да немеге, к старению, мисалы, кожасы. Ошол үчүн, ошолорду алдын алыш үчүн ошо бир жылда 2 жолу алып турган жакшы. Тактап айтканда 6 айда бир алып турса болот. Бирок эгер шарты, убактысы туура келсе, 6 айды деле күтпөй, 3 ай, 4 айда деле алып турса болот. Өзү курс ошо 7 күндөн 10 күнгө чейин жасалат. Ошондо жакшы эффект болот да. 7-10 күндө канча саат? Убактысы боюнча массаж 1 саат жасалат.
Анан массаж жасалгандан кийин баягы клеткалар ачылып, жакшы маска коюлат да 1 сааттан кийинчи. Ошол масканын эң жакшы неме пайдасын алат да бет. Себеби мындайча айтканда тереңирээк кирет да, клеткалар ачылып, тереңирээк маска кирип өзү жакшы иштеп чыгат. Жакшы витаминдерди алат. Мындайча айтканда 20 мүнөткө ошондой маска коюлат. Мисалы үчүн бетинде кайсы бир оорусу бар же болбосо болбой турган учурлар болобу, жасалбай турган? Болот, эгер безетке өтө көп болсо, ошондой учурда жасалбайт бетке. Анан эгер давление жогору болсо, ошол учурларда жасаганга болбойт да. Анан жана купероз деп коет эмеспизби? Ошол купероз өтө көп болсо, тоже ошол учурларда жасаганга болбойт массажды. Бул техника биздин Кыргызстанда кеңири эле колдонулат же жаңы келдиби? Бул техниканы, бул негизи өзүм Шану деген ошо окуу борбору бар да, Шайыр Рустем болот, биздин устазыбыз. Ошол эжеден үйрөнүп чыгып анан иштейм да. Бул эже өзү Кыргызстанда ушул методду алып келгенине 6 жыл болуптур. Ошо тактап айтканда 6 жылдан бери бизде колдонулат. Массаж алган адам билинет, өзүнүн да көңүлү көтөрүлүп, башка жанындагыларга да ошол кадимкидей бир жашарып, свежий болуп, бети тазаланып, өңү оңолуп, өңү түсү оңоп, жакшы жаш көрүнүп калат. Ошон үчүн бардык айымдарга ошол массаж алып, өздөрүнө сулуулук тартуулап кетишин сунуштайм.